Салам урматтуу достор, бүгүн биз элдерди өзгөчө тамашага салмакчыбыз. Санжыра ресторанында мен бүгүн администратор ролун аткарам. Келген кардарларды мен тейлейм. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Канчасына? 15-нен 20-сына чейин. 15-нен 20-сына чейин. 13. Суббота 13 калды. 13-үндө бар бекен. 13, 14 бош экен aba. Анан биз жөнүндө маалымат алалы деп келдиңиздер, Бизде шоу программа эми азыр тойго көп акча коротуп, кредит алып, ар кандай нерсе алып, көп акча коротуп атат да. Анан бизден жакшы скидкалар бар. Байке отуруп албайсызбы? Суга кайсызбы? Отуруп эле сүйлөшүңүз, келиңиз. Сиз да оңуңуз. Апасын өрүп койсоңуз, басылып калат. Анан шоу программалар өзүбүздө бар. Мисалы бийчи жалдашыңыздар керек. Бизде бийчилер бар. Официанттар чыгып, кадимкидей эле бийлеп берет. Кийимдери бар. Анан бир ырдаган эже керек, жакшы ырдаган. Бешик тойбу? Бешик сүннөт той. Бешик сүннөт тойго жакшы ырдаган ырчы керек. Бизде бир повар эже бар, өлө сонун ырдайт. Ошол эжени ырдатабыз. Анан трюк көргөзүп, эми тойдо шоуда трюк көргөзгөнгө бир охранник байке бар. Ошол байкени трюк көргөзүп беребиз. Өзү 69-га чыгып калды. Буюрса жакында туулган күнү да. Анан ырчы керек. Ырчы да бизден. Ресторанын шефи жакшы ырдайт, короче, ошого бир-эки ырдап бер дейбиз да. Келип, өзү келип бир-эки ырдап берет. Анан тамада керек, туурабы? Анан тамада бизде сүрөтчү балдар бар. Сүрөтчү балдар тамада болуп берет. Тамада болуп берет эми алар биринчи жолу. Бирок эң негизги тамада да менин оюмча. Ошо айтыш керек. Сүрөтчү балдар кандай тамада болот? Алар биринчи жолу чыгып атыптыр. Анан нормально алып барат эми биринчи жолу чыгып аткандан кийин. Кээде такалып калса, байкесиз алып бара бересиз да, туурабы? Жок. Даш айтып эмес. Анан чыгаса тамадан да. Тест кылып, сүрөтчү. Анан самообслуживание кыласыздар. Өзүңүздөр тейлейсиздер. Анткени администраторлор бийлеп жүрсө, администраторлор оператор болуп жүрсөк биз. Бул жакта охранник байке трюк көргөзүп жүрсө, повар эжелер ырдап жүрсө, анан биякта ким тейлейт? Сиздер тейлейсиздер. Анан киши башына $100. Киши башына $100. Анткени бизде бренд, азыр биздин ставкалар кымбаттап атат. Биз муктаж эмеспиз той өткөргөнгө, анткени бизде клиент бар да. $100 азыр канча болуп калат? 7000 сом, почти 7000. Трюк жолу буягын айтып бер. Ошон трюк болгону, ошентсе деле $100 болот. Киши башына. Просто Путинге өткөндө тамашып кеткен да, ошондон бери жаман кымбаттап кетти да биздин. Серьезно, эже? Анан тамактар менен тааныштырайын сиздерди. Тамактардан бизде эң эле авторитетный блюдо это былысырот тыхыны деген тамак бар. Эгерде былысырот тыхыны эгерде болбой калса, былысырет тыхыны бар, болбосо жөн эле тыхыны деген тамак бар. Эмне деген? Жок. Жок. Жашына сүйлөшөлү, убактыбыз жок биз дагы. Эже, мен деле убактым жок. Бул администратордун жумушу. Биздин поварлар Индиядан келген, эже. Анан майга курулган май бар. Анан картошка с пюре бар. Абдан жакшы тамак. Анан түлкүнүн куйругунан жасалган шашлык бар. Бул дагы абдан жакшы, мындай шашлык жок. Анан борчиктердин куланан жасалган манты бар. Анан баткенский лагман бар. Анан перепиро бар. Анан ресторанын атынан уксус менен лаза скидка сиздерге. Бесплатный. Макулсыздарбы? Эгерде макул болсоңуздар жазып коеюн. Жок, макул эмеспиз. Эмнеге? Жок. Андайлардын кереги жок бизге. Бул жашына сүйлөчү. Эже. Эже, эмне күлкүсү бар? Эмне тамактарды айт. Тамада бар экен, да. Тамада бар экен. Эже. Тамадан эмне? Антрактты зажигать эткенге мыякта кассир эже бар. Ошол өлө жакшы ырдайт. Ошону сүйлөшүп беребиз. Ошол аймен, Ошо сүйлөшүп беребиз. Бул тамаша болчу. Пирамида телеканалынан тигил жактара койсуздар, силер камера тартып атат. Санжырага келген клиенттер кичине розыгрыш болуп, күлкү тартыла коелу дедик.
YouTube каналыман көрсеңіздер болады, телевидениядан көрсеңіздер болады. Анан мен азыр администратордун өзүн чакырам, Рас кое турсуң. Кирип залды көрүп бериңиз азыр биякта. 8-inde boş ekensиңер, атыңды? Ооба. Эмне той? Свадьба. Свадьба? Канча кишилик? 150 кишилик да, бирок зал кичине чоңураак болуп калат. Тамада барбы? Тамада бар кишилер. Бизде бар бүт баары. Ошону мага айтып берсең, мисалы, ошонун ичине эмне кирет? Эми азыр мисалы кандай десем эже? Шоу программа өзүбүз кылабыз да. Бизде бүт баары бар. Мисалы, шоу программа. Мисалы бизде шоу программа, мисалы сиз бичи жалдашыңыз керек. Бичинин ордуна бизде официанттар бар. Алар жанагы кыргыз чүрөгү сыяктуу эле бийлейт да. Анан бизде жакшырдаган повар эже бар. Ал жар айтат. Анан охранник байка бар. Ал мындай таланттуу да, ал трюк көргөзөт. Анан ырчы деп каласыздар да. Ырчыга мисалы ресторандын шеи бар. Ошо шейин 1-2 ырдап бер дейбиз да. Анан тамада бизде сүрөтчү балдар бар. Ошо балдар. Ооба, тамада ошол сүрөтчү балдарга алып бартабыз. Анан самообслуживание өзүңүздөр кыласыздар. Неге? Өзүңүздөр тейлейсиздер. Потому что бош өтпөйбү. Тиякта администраторлор ачын оператор болот чынында. Администраторлор биз оператор болуп видео Самообслуживание кыла албайт. Мен ошо самообслуживаниеден качып андай болбойт. Демени самообслуживание кылбасаңыз, анда ар бир кишиге болот самообслуживание. Жок, самообслуживание официанттардын ордуна сиздер тейлейсиздер. Жок, мен өзүм официанттарым бар. Менде чайхана иштетем, просто менде банкетный зал жок да. Анан киши башына $100. Ошо самообслуживание плюс киши башына. Ооба, киши башына $100. $100 ичинен дагы эмне кирет? Менюмду айтчы, меню. Менюмду айтайын. Менюмду айтканда сиздерге тамактан былысрот тыхыны деген тамак кирет. Кандай? Былысрот тыхыны деген. Кандай кухня каяктыкы өзү? Бул кухня Европаныкы, бирок кыргыздар эле иштетет да. Европейский тамактар, былысрот тыхыны. Эгерде былысрот тыхыны жакпаса, биз сунуштай алабыз сизге просто тыхыны. Азыр алды турган менюда барбы? Көрсөм болот. Азыр менюну алып келип берет, сизге биринчи айтып коеюн. Былысрот тыхыны бар. Анан тамактардан дагы майга курулган май бар. Майга курулган май, кадимкинде эле май, ошо курулган май. Анан картошка с пюре бар. Анан түлкүнүн куйругунан жасалган шашлык бар. Бул абдан даамдуу да эже. Анан борчиктердин куланан жасалган манту бар. Анан баткенский лагман бар, анан переправа бар. Кайсынысын закат кыласыз? Салат бар, чуза бар, анан фьюза бар. Сен канчадан бери иштейсиң бuyakta администратор? Мен өзү 5 жыл болду эже администратор болуп иштеп жүргөнүм. Сен жаңы стажировкада жүргөн администраторлордансың го сен? Бизде ушундай азыр деген бардык ресторанга окшошпош үчүн биз жаңыланып турабыз. Эми мен түшүнүп атам, силер просто названиясын эле ушинтип коюпсуңар, А так обычный европейский тамактар. Нет, это бул башка. Биздин поварыбыз өзү Индиядан келген. Салаттардын да түрлөрү бар. Анан эгерде бизден ресторанын атынан уксус менен лаза скидка болот. Мен меню алып келчи көрөйүн. Мен вообще эле общий меню көргүм келип атат да. Жо, меню айтканда ушул эми, ушул эле тамактар бар. Мен составын көрбөйм, быхын тыхынын составында эмне бар экенин көрбөйм. Эле өлтүрөсүң ба? Тыхыны келгем, санжырады, барып көрсөңүз. Жок, бул санжыра ошон үчүн өзгөчөлүгү үчүн клиенттер тартып атабыз. Мисалы өткөндө былысрот тыхыныны жөө койду эле, андан кийин заказ бердик тыхыныга. Эми ошо сүрөтү барбы, составында эмне кирет ладно? Сауле, меню алып келчи, пожалуйста. Булар простой блюдо. Азыр жана былысрет тыхынынын менюсун алып келчи. Былысрет тыхынынын менюсун алып келерчи.
ал өзгөчө тамактар. А силинде банкеттин эмеси өзүнчө болбойбу? Менюсучу? Ар кандай менюлар бар. Шоу программа бүт өзүбүздөн дедик, уктуңуз. Повар эже жар айтат. Жок. Мен ала шоу программаны өзүм эле эметейинчи. Шоу программаны? Эмнеге жаккан жок бизге шоу программаны? Жаккан жок. Официанттар сонун билет берет эже. Повар эже жакшы жар айтат. Силердин официанттар менен бүт калбайт да, дигле бий менен бүтпөйт да, сылайбашы а деген толтура эмеде ырчылар чакырыш керек. Эже мо кассирде отурган эжечи, эмеге чыгып ти вокалдан 1 айлык сабак алган аябай жакшы ырдайт. Зачем тратить денег эже башка жакка? Атабеков анан тиңде мындай деп. Бүт шоу программа өзүбүздөн болот. Кааласаңыз, титанга чай кайнатып беребиз. Титанга? Электрический титанбы? Жок, эшикке от жаккан титанга. Казан кебаб дейт. Европейский. Булардын эле обычный эле экен булар. Но козу грилди кактан аласыңар? Ошо да обычный кылып атпайсызбы? Козу грилди? Бул козу грилди үйдөн алабыз. Өзүңөр жасайсыңар же бир жактан заказ бересиңер? Бул эмени козу грилди Таятам жасайт. Катка жасайт? Таятамбы? Кемеге жасайт. Кемегеде? Ой мен тактыктардын эмеси. Кайсы? Бул жактыкы? Бул ошо Санжира кимдердики? Бул Санжира кимдердики деле билбейм мен, администратор болуп иштеп келгенде. Мо эсин эмеликти уккам да мен, өзбекстандык деле. Эме каякта отты эле, кое туруңуз. Каякта отты эле. Тажикстандык деп аткан. Тажикстандан келип Санжира деп ачып алып турду. Ооба. Сиз бизден өзгөчө сунуштай алам сизге тамактардан. Түлкүнүн куйругунан жасалган шашлык. Мындай шашлык Бишкекте жок. Только бизде бар. Жакпадыбы сизге? Мен аны жеп көрүш керек анан кийин. Бул сирет тыкынын жеп көрбөйсүзбү? Ал ичи неден жасалат эми ал? Ал ичи жасалганда мындай африканский камыр болот. Аны повар өзгөчө фантазиясы менен кылган. Ичине жанагы эле чеснок бышат го. Чеснокты эле бүтүн салат. Үстүнө уксус куят, үстүнө лаза себет. Анан үстүнө чөп себет. Анын үстүнө куйрук коёт. Анын үстүнө картошка коёт, анын үстүнө сабиз коёт, анын үстүнө капуста коёт. Анын үстүнө гуруч коёт, анын үстүнө манту коёт, анын үстүнө картошка коёт, анын үстүнө чучук коёт. Анын үстүнө пияз коёт. Анан жаап туруп, анан булыстырот тыкыны деген тамак да. Ош камыр менен жабылып алат. Анан ичине таш дагы коёт. Потому что ошончо тамактын даамы ташка барып сиңет. Просто клиенттерге удобный кылып кичинекей таштар бар, ошону соруп мындай тамак жеп бүткөндөн кийин. Сиздер, эмне той? Свадьба. Канчасы? Ошондо эртең келбедим беле. Кайсы күндөр боштодук эле 23 мен жасадым эле. Ошо күндөр бош. Ошол сиз айтып көрсөңүз, берки администраторлор Чигиттени жазып алган. Жо, сиздер кое элексиздерби бир күн? Азыр кое элек, сиздердин датаңызда? Биз ошо силерден эле бош күнгө да коёбуз. Биз ошо 23, 24, 28, 29, 30 экен, бош күндөр. Бизге 23, 24 и четверг, среда экен мындай экен. Среда? Воскресенье жокпу, воскресенье күндөрү? Ошо воскресенье точно белгисиз болуп атат да, воскресенье жокко дейм. Мо 23-ү среда болот абы? 24-ү четверг, 28-и пятница. Четверг, среда экен, 25 бош. Эмне той? Свадьба болсо, Воскресенье бош. Бош воскресенье. 28 аягы. Айдын аягы болуп кетти, ортосуна болчу. Эме кыла бериңиздер. Воскресенье, среда разницасы жок. Анткени кечиккен кыргыз кечип келет. Билесиздер да. Баары бир кечип келебиз. Шоу тамадаларыңыздар барбы? Кимди жалдадыңыздар? Жалдайбыз. Менде бирөө бар да ошо.
Анан бизде өзүбүздө ресторанда да шоу программалар бар. Мисалы, свадьба болуп аткандан кийин ырчы жалдашыңыздар керек. Ырчынын ордуна бизде могу ресторандын хозяйыны бар, Жакшырдайт ошол. Ошону 1-2 ырдап бер деп сүйлөшөбүз да. Келип 1-2 ырдап берет. Анан бийчилердин ордуна официанттар бар. Ошо шефтер ырдап берген. Тилектем байке. Жакшырдайт өзү, операда ырдайт өзү байке, бою узун красавчик байке да. Анан бийчилердин ордуна официанттар бар. Өлө ийилип сонун бийлешет да. Жакшы бийлешет. Анан түрүк тойдо шоу болуш керек. Шоунун ордуна бизде охранник байке бар. Өзүң ортан чыгарбайт десең. Жок. Жок, охранник байке чыныгы таланттуу. Быйыл ооба 69-га чыгып калды эми буюрса. Бирок эми баягы карышкырдын караса да бир койчолук алы бар дегендейчи. Ал өзү эми Майкл Джексондун бийин бийлейт. Анан ошо бийлеген. Ошо Майкл Джексондор менен эме болуп калды да, мындай саналаш болуп, классташ болуп калды да. Анан тамада эгерде эме болсо бизде сүрөтчү жолдар бар. Ошо сүрөтчү жолдар тамада болуп берет. Тамада анан сүрөтчү жолдорун кандай Алар Сиз укпай бермесиз, эметесиз да. анан самообслуживание өзүңүздөрдөн болот. Кандайча? Анткени официанттар бийлесе, повар же ырдаса жар-жарайт, повар же жар-жарайт. Охранник байке түрүк көргөзсө. Жок. Бул бала күлдүрүп атыптыр. Жок, күлдүрбөй эле. чын эле окшойт. Жок, чын эле. Биз ошон үчүн өзгөчө ресторанбыз да. Биз элден өзгөчө ресторанбыз ошон үчүн. Анан тамактар бар. Бизде тамактарды угуп коюңуздар. Бизде эң эле авторитетный блюдо это башка ресторандарда жок. Былысрот тыхыны деген тамак. Эгерде жок, биринчи эң главный тамакта биринчи. Экинчи. Былысрот тыхыны бар. Эгерде былысрот тыхыны жакпаса, просто тыхыны бар. Өзгөчө порция. Анан майга курулган май бар. Майга курулган май бар. Анан картошкас пюре бар. Анан түлкүнүн куйругунан шашлык бар. Бул башка ресторандарда жок мындай нерсе. Анан борчиктердин кулагынан жасалган манты бар. Анан баткенский лагман бар. Анан ресторандын атынан ар бир ресторан скидка кылып берет, бирок бизден өзгөчө скидка. Бул скидка бардык ресторан кылбайт, анткени акчалары жетпейт. Бизден уксус менен лаза бесплатный. Жакшы экен анда уксус менен лаза албайбыз. Уксус менен лаза. Анан ойлонуп көрүңүздөр, бизде ойлонуп көрөлү, анан киши башына $100. Анткени биз клиентке муктаж эмеспиз. Уже бизде клиент мондай уже. Жакшылык. Анткени бул жака өткөндө Путин келип тамактанып кеткен. Могу экинчи этажга. Анан Путин сүйлөшкөнбүз. Путин менен сүйлөштүңүз беле? Путин сиз менен тең болуш керек, Адам деген айткан жок. Анан ойлонуп көрүңүздөр, эжелер. Болбосо мен охранник байке айтып коеюн, даярдан бер депчи. Уже трюктарды көргөзөт. Эжелер, бул тамаша болчу. Бул Пирамида телеканалы тартып атат, сиздерди тетиги жакты камераны карап жылмайып коюңуздар. Шуну сездим. Анан